2012 жылдан бери кызмат өтөйм. Бактыбек Асанов Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө 2012 жылдан бери эмгектенип келүүдө. Ушул жылдын 12 айында өзүнүн кызматтык ишмердүүлүгүндө жечкен ийгиликтери үчүн кылмыш иликтөө кызматынын мыкты ыкчам өкүлү сынагынын жеңүүчүсү болду. Айтымында укук бузууларды алдын алуу жана кылмыштуулук менен күрөшүү багытында аткарган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жечкендиктери катары белгилейт. Бул бала кезибизден эле оюбуз болчу, мечтабыз болчу деген иш, орусча айтканда. Ошол себептен ушул жумушту аркалап калдык. Сүйгөн кесибибиз, иштейбиз да канса кыргыз эли үчүн, элибиз үчүн кызмат кылабыз. Ушул жылдын 12 айында маалымат электрондук журналында жалпы 6237 материал катталган. Бул өткөн 2022 жылга салыштырмалуу 1407 учурга көп. Жалпы кылмыштардын бетинин ачылышы 90,2% түзгөн. Бул жаатта ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча үй бүлөлүк зомбулуктар, жашы жетилектерге карата жасалган кылмыштар, жол кыймылынын коопсуздугу боюнча аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Ар бир багыттагы жетишкендиктер белгиленип, келтирилген кемчиликтер талоого алынды. Анан биздин мына кыргыз милициясынын 100 жылдыгы келе жатат. Ошого дагы бир топ иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Ошол эле президенттин жарлыктарын аткаруу, кадр саясаты боюнча инсандын адап акылыктык өнүгүүсү, дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктарын аткаруу максатында ошол 100 жылдыкка карата бир топ иш-чаралардын баары мерчемделген, ошонун баарын аткарууга мерчемдеп атабыз. Милиция кызматкерлери үчүн 2019 жылы Нарын шаарынын Москва чөлкөмүндө 60 патрулдүү турак жай берилген болсо, быйылкы жылы дагы турак жай менен камсыз кылуу мерчемделүүдө. Ошондой эле кесиптик даярдыктар боюнча кызматкерлер жумасына 2 жолу атайын окуулардан өткөрүлүп турат. Бул Жума райондук ички иштер ардагерлер кеңеши ушу ички иштер органдарында жаңы кабыл алынып жаткан кызматкерлерге насаатчылык иштерди жүргүзөбүз. Ошондой эле райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирдикте коомдук коопсуздуктун алдын алуу, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз, жардам берип келебиз мындайча айтканда. Кеңешменин соңунда ар бир кызматкер өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, элге сервистик тейлөө көрсөтүү жаатында алгылыктуу иштерди жүргүзүү менен жарандардын коопсуздугун камсыз кылуусу белгиленди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздоо чараларын колго алууну, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иш-чараларын күчөтүү тапшырмалары берилди. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.